Ашырбек Мойдунович, кечээ КТ Мобайл деп маселе көтөрүлүп, абдан чыр чыкты да. Ошол жерде мына премьер-министрдин отставка боюнча дагы сөздөр абдан көп айтылып атат. Прессада да айтылып атышат. Бул маселе көтөрүлүшү мүмкүн деп айтып атышат. Ошол маселеден кийин анонимдүү түрдө абдан көп арыздар түшүп атат. Аларды баардыгын да анонимдүү эмес, кол коюп бергиле ошо арыздарды. Бул мамлекеттик ишканалар жөнүндө айтылып атат. Мына бир эле мисал, Кыргызнефтегаз боюнча кечээ мага арыз түштү анонимно. Ал жерде 12 апрелде жалпы жыйын өтүп, мына ага жакпай калыптыр, совет директоров. 12 июнга, 10 июнга кайра коюп атышат. Ошол жерде премьер-министр менен макулдашпай калыптыр деген сөз дагы айтылып атат. Бул кандай? Мына 1 февралда мүлк фондко 99 предприятие мамлекеттик, 28 акционерный обществонун мага бүтүндөй канча айлык алып атат, канча алардын кирешеси, канча чыгашасы, кандай акыбалы деп маалымат берди десем, мына бүгүнкү күнгө чейин 4 ай өттү, бербей атат маалыматты. Эми элестеткиле, бир эле КТ Мобайлда чыры болуп чыкты, эми 99 мамлекеттик ишкана бар. 28 акционерный общество бар. Эми ошол жердин чыры. Мен дагы бир маселе айтып коеюн, мына бир папка болуп калды. Жалал Абад электрон боюнча мен мына Бакиров Мирлан Сапиевич да бул маселе көтөргөн. Мен дагы бир маселе, абдан маселе көтөрүп атам. Мына азыр Кыргыз Энерго холдинг ответ берип атат. Өкмөткө кагаз жөнөтүп атат. Мыйзамсыз элден талап кылган акча. Бул однофазный счетчик боюнча бекер коюш керек эле. Мына жазып атат. Бул жерде жазып атат. Ички аудит текшерилип, мыйзамсыз алган экен деп жазып атышат. Мына бул жерде айлыктарды мына берип атат. 122 миң, 144 миң деген айлыктарды алып атышат. Мына ушунун бардыгы мына кагаз түрүндө берип атат. Дагы эмне кереги бар дагы? Мына бир мисал катары далил кагаздар менен берип атабыз. Жемне премьер-министр ал жерде же кызыкчылыгы барбы ал жерде? Же башкалардын кызыкчылыгы барбы? Же мүлк фондунун кызыкчылыгы барбы же ал жерде? Эми акыры жетишет го. Мен сиздерге, урматтуу коллегалар, айтып коеюн, эгерде бизде 160-170 миллиард бюджети бар болсо, бизде мына бюджет мамлекеттик ишканаларда жалпы товар оборот, жалпы акча обороту 150 миллиардка жакын обороту бар. Бул бирдин республикалык бюджетине тең. Эми ал жерде кандай акыбал болуп атат? Ал жерде кандай мыйзамсыз иштер болуп атат? Аны биз көрө элекпиз.